Жыл сайын ноябрь айынын 3-жумасынын бейшемби күнүн бир катар өлкөлөр эл аралык тамекиден баш тартуу күнү катары белгилешет. Ал эми быйыл бул күн 15-ноябрга туш келген. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун билдирүүсү боюнча ар бир 10 секунд сайын бир адам тамекинин курмандыгы болот. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында 2002-жылы калктын 47% тамеки тартса, бүгүнкү күнү бул көрсөткүч өскөн. Кыргызстанда дал ушул тамекинин айынан рак, өпкө жана жүрөк ооруларынан жабыр тарткандардын саны көбөйүүдө дейт адистер. Ар бир тамеки кутучасынын сыртында ден соолукка зыян экени эскертилип турса да, бирок тамеки тарткандардын саны артып барат. Тамеки бул негизи башынан эле адамзатка зыян экенин элдердин баары билет. Бирок ошого карабай, азыр тамеки чегип, ошондон азап тарткан, ошондон кыйналган, ооруга чалдыккан адамдардын саны аябай көбөйдү. Өзгөчө ушу тартып көп стажга ээ боло отуруп, акыры рак оорусу, өпкөнүн рак оорулугуна чалдыккандар, туберкулезго чалдыккандар. Бул социалдык оору да. Ал эми бүгүнкү күндө Европа өлкөлөрүндө 22% айымдар чылым чегишет. Мындай көрүнүштү Кыргызстанда да байкасак болот. Өзгөчө кыз балдар тартып, акыры булар күйөө тийип, бош бойлуу болушат. Ошол кезде дагы бул болочок ичинде наристе балага түздөн-түз таасир берерин билишпейт. Эгерде боюнда бар аял кыздар ошо тамеки тартып атса, бул ичинде баласын дагы кошо ууландырып атканга барар. Акыркы жылдары өлкөбүздө айрыкча жаштардын арасында тамеки тарткандардын саны өскөн. Адистер ал нерсеге үй бүлөдөгү көзөмөлдүн жоктугун, чылымдын түрлөрүн, ар жерде сатылышын жана бир катар башка факторлордун таасири дешет. Өпкөсүнөн дем ала албай, кыйналып, ооруп, тез ооруга чалдыккан балдардын баары бул тамеки тарткан балдар болуп эсептелип атат. Эгерде ден соолуктуу болуңар келсе, болочокту жакшы үй бүлөнүн башчылары болуңар келсе, балдарыңар абдан ден соолугу чың бала болгусу келсе, тамекиден баш тартпа. Өзгөчө жанагындай насвай деп сатып атышпайбы ар кайсы болгон бурчтарда, ошо насвайлардан да баш тартыш керек. Алкоголдон да баш тартып, туура жакшы образ менен жашаса, ал көпкө жашайт, ден соолугу чың болот, балдары да ден соолуктуу болот. Көбүнчө адамдар арт артына келген сансыз ойдон качуу үчүн тамеки тартышарын билдиришкен. Тамеки жөнүндө түшүнүктөрү да жок. Муну тартканда биз эс алып калабыз, стресс проблемаларды унутуп калабыз деп тартышат көбүнчө. Негизи өзүнүн өпкөсүнүн баарын үйлөп, ошо ышка толтуруп, зыян заттарга толтуруп аткандарын билишпейт. Өкүнүчтүү аябай. Чылым чеккендердин ден соолугу бузулуп, кан айлануусу начарлап, териси жабыркап, жүзү кубарып, тиштери алаканы, көздөрү саргарып, анан анын айынан адамдар картан көрүнүп калат дешет дарыгерлер. Бул биринчиден ошол адамдын өзүнүн каалоосу болуш керек. Мунун зыян экенин билгенден кийин, ошо 2-3 жыл тарткандан кийин, баш айланып, баш ооругандан кийин эле өзү бир чечимге келсе. Экинчиден ошо тамеки тарткандан көрө, андан көрө башка организмге эң пайдалуу заттарды колдонуш керек. Тамеки тарткандан кийин дененин баары кургайт, өпкөгө бара турган жолдордун баары кургайт, адамдын баары кургап бырышып, өпкөсүнүн баары бырышат. Акыры ракка, жанагындай өнөкөттөргө алып келет деп атпаймынбы? Ошон үчүн тескерисинче организмге эмне пайдалуу, эмне пайдасыз? Азыркы жетиштүү маалымат, информация интернетте бар. Эмне жеш керек жакшы ден соолукта болуш үчүн? Ошолорду көбүрөөк окуп, көбүрөөк пайдаланып аткарыш керек ошону. Анан үчүнчүдөн спортко көп машыгып, спортко катышып, жаштайынан эле ошо чуркап, жөө басып, азыр аябай транспорт көп болуп атат, тыгылып атышат бүт баары, көрүп атасыңар көчөлөрдө. Андан көрө жөө басышса, абдан пайдалуу болмок. Ал эми келечек жаштары чылым чегүүгө каршы. Биз гүлдө улпурган жашоо үчүн, биз бекем ден соолук үчүн.